Жалғызда тартқан көпірі, жолықпай келген әр қырғыз, жоқ есе ата мекенге, жолықпай келген шәр қырғыз. Атан қырғыз теңірдегі көктегі, арбақ болып текте тура көздері, кезетеден емгегече қалушы, ерендірді ер ойыны көпірі, ер ойыны көпірі. Жалғызда тартқан көпірі, жолықпай келген әр қырғыз, жоқ есе ата мекенге, жолықпай келген шәр қырғыз. Алмастың топындары турасын, қалта қалған бабалардың мұрасын, қырғыз бардан көпірінің көк тусын, қылымдарға улансын, қылымдарға улансын. Жалғызда тартқан көпірі, жолықпай келген әр қырғыз, жоқ есе ата мекенге, жолықпай келген шәр қырғыз. Жалғызда тартқан көпірі, жолықпай келген әр қырғыз, жоқ есе ата мекенге, жолықпай келген шәр қырғыз. Ички иштер министрлигинин Сокулук командасы жана Талас жаштарынын ортосундагы 8-1 финалдагы кезектеги беттеш башталды. Бул албетте 9 май улуу атамекендик жеңиши күнүнө карата Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясы тарабынан уюштурулуп жаткан ушул мелдеште. Ошондой эле андан сырткары спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекция дал ушундай беттеште азыр биз алгачкы таймды көрүүдөбүз. Талас жаштары жашыл кийимчендер, ал эми көк кийимчендер булар Сокулук деген ат менен чыккан ушул ички иштер министрлигинин командасы. Азыр Талас жаштары улак менен бул жерде Туратбек Эмилбек уулу улак менен бара жаткан болчу, бирок өзгөчө көрүнүш бул жерде орун калды. Албетте өзгөчө кагылышуу бул Көкбөрүдө сейрек кездешкен эмес, мындай кеңири көрүнгөн оюндардын бири. Бирок албетте ар бир оюнда мындай көрүнүштөр орун ала бербесе дагы баары бир ушундай өзгөчө кагылышуулар албетте орун алып калат. Ал мезгилде албетте калыс эскертүү берчүдөйбү? Азыр жок, калыс кайрадан Муратбек Бейшебаевди өзүнө чакырууда. Андыктан биз калыстын чечимин күтөбүз. Биз эми команданын курамы менен тааныштырып баштай берсек болот. Талас жаштары командасында жашыл кийимчендер, аларда биринчи катар сан менен ойноп жаткан Муратбек Бейшебаев, минген аты Гүлсары, андан ары Калыс Бактыбек уулу, минген аты Шайтан, Тойчо Коргонбаев, минген аты Форестер. Азыр мына Мурат Бейшебаев түз эле тайгазанды көздөй жөнөдү. Дагы деле мына сүрмө топту артта калтырып, өзү тайгазанга жакын барды дагы эсепти ачты. Муратбек Бейшебаев минген аты албетте Гүлсары чындыгында өтө жакшы оюнду азыр көрсөттү. Бул беттеш башталганда эле 1-0 эсебинде Талас жаштары командасын алга сүрөп чыгарды. Биз андан ары тааныштырып баштайбыз. Талас жаштары командасынын оюнчуларын Астаркул Табышев минген аты Астана, Орозбек Эркинбеков минген аты Көкбет, Данияр Искендеров Телтору, Намысбек Алмазбек уулу Жыйырма, Ерлан Төлөбеков Шамал, Дастан Сагынбек уулу Эржүрөк, Туратбек Эмилбек уулу Эркетору, Чуак Нурманбет уулу Бумер жана Кушчубай Илис уулу Красавчик. Мына ушундай курам Талас жаштарында жана бул команданын
жетекчиси Калык Айтбаев, команда машыктыруучусу Чакаев. Биз эми талаа ээлеринин шарттуу түрдө албетте бул ички иштер министрлигинин Сокулук командасы болуп эсептелет. Бул мында Тимур Молдокулов биринчи катар сан менен, Эржан Тургунбаев экинчи. Тимур Молдокуловдун минген аты Акбайпак, ал эми Эржан Тургунбаевдики Тайтору. Элчо Жактарбеков минген аты Жигит, Ерлан Ибраимовдики Немой, Адыл Адылбековдики Айсары, Нурбек Жакыпбеков Резвый, Байсубек уулунуку Рим, Дастан Досум уулунуку Двойка, ал эми Нурдин Айыповдики Витя, Мирбек Сулайманов минген аты Генерал, Кайырбек Сулаймановдики минген аты Акжол. Ички иштер министрлигинин Сокулук командасынын башкы машыктыруучусу Аскат Сулайманов, ал эми команданын жетекчиси бул Улан Садыков. Улак ортолук бөлүктө албетте жерде жатат, андыктан сүрмө топ аны көтөрүп кетүүгө болгон аракеттерди жасады, бирок алсын ышкырыгы жаңыргандан кийин эми жекеме жеке ортого улак ташталат. Азыр алгачкы жекеме жекеге чыгууну көрөбүз. Албетте эки команда да тең. Албетте ортого чыгып жүргөн аттар бар. Талас жаштары командасынан азыр ортого бул жерде эрке тору чыкты. Бул Норус байрамына карата өткөрүлгөн 21 мартта дал ушул эрке тору Туратбек Эмилбек уулу эрке тору менен өтө көп чыккан болчу. Ал эми Сокулук командасынан бул жерде Мирбек Сулайманов минген аты Генерал. Мына Генерал менен эрке торунун ортосундагы тирешти жана Туратбек Эмилбек уулу менен бул жерде Генералды мүнчүргөн Мирбек Сулаймановдун ортосундагы жекеме жекени көрө алдык. Улак албетте ортолук бөлүктөн эч ак эле сыртка чыгып кетти. Сүрмө топ. Дал мезгилде мына Эржан Тургунбаев улакты жерден алып эңип кете алган жок. Анткени атаныштар тоскоолдук кылып калды дагы. Бул рет өтө активдүү оюнчулардын бири Муратбек Бейшебаев мына биринчи мүнөттө эле улакты тай казанга салган оюнчу. Азыр өзүн дагы бир рет активдүүрөөк алып көрдү. Ошентсе дагы ортолук бөлүктө улак жерде гана калып жаткан мезгил. Биз мына эки команда менен дагы тааныштырып алдык. Бул турнир негизинен 9 май улуу жеңиш күнүнө карата, ошондой эле биздин Советтер Союзунун эл артисти Сүймөнкул Чокморовдун жана ошондой эле биздин мыкты белгилүү атактуу каскадерибиз болгон Үсөн Кудайбергеновдун дагы жаркын элесине арналган турнир улак ортого ташталды. Бул рет эми Сокулук командасынан Тимур Молдокулов ортого чыкты. Тимур Молдокулов Сокулук командасындагы эң мыкты оюнчулардын бири. Анын кайман аты Тимуха деп коюшат. Мына ушундай Тимуха дегенде Көкбөрү чөйрөсүндөгү бардык оюнчулар өтө жакшы билишет. Буга чейин жекеме жекеде 2-10 катар сандагы оюнчулар чыкса, бул рет биринчи номердеги оюнчулар чыкты. Мына Тимуха менен Муратбек Бейшебаев, ал Гүлсары менен ортодо, жана Тимур Молдокулов болсо Акбайпак. Чындыгында бул мына Молдокуловдун минген аты ушул Акбайпак, буттары дагы ак болуп, туяктары кашка ак болуп, мына ошондой атына сырткы келбетине жараша коюлган ат десек болот. Азыр жекеме жекеде дал ушул Акбайпак жакшы оюнду көрсөтүүдө. Азыр Гүлсарыга татыктуу атаандаштыкты тартуулап, Гүлсары толук биринчи номер менен иштегенге азыр кыйыныраак болууда. Бул рет дагы Тимур Молдокулов улакты жерден эңип кеткенге болгон аракетин жасады. Муратбек Бейшебаев дагы албетте ал оңой жол эмес. Андыктан бул эки чабандестин ушундай
жекеме жекеси өтө жогорку чыңалууда өтүүдө десек болот. Анткени улакты жерден көтөрүп кетүү ушундай эки оюнчу деңгээли бирдей болуп калган учурда ушундай көрүнүштөр орун алат. Булардын убактысы соңуна чыгып калды дагы. Кезектеги оюнчулар бул ирет эми азыр улак ортого коюлгандан кийин кайрадан биз Генерал менен Эрке Торунун тирешин көрмөкчүбүз. Мына Генералды бул Сокулуктун оюнчусу Мирбек Сулайманов минип чыкты. Ага каршы Турат Эмилбек уулу Эрке Тору менен. Эрке Тору ортону берчүдө эмес, анткени азыр Генерал экинчи номер менен иштеп калды. Мына артта турат. Ал эми Эрке Тору ишенимдүү улактын жанында. Ошондуктан Туратбек Эмилбек уулу бир эңкеби менен улакты жерден эңип кетти. Ошол замат түз тайказанды көздөй жөнөшү керек. Жок, бул жерде тескерисинче Мирбек Сулайманов Генерал менен улакты жерден эңип кетти. Ал өз карамагында улак жана тайказанга өтө жакын барган мезгилде талас оюнчусу улакты өз карамагында алып кала алган. Бул өзүнүн тайказан жакка барып алды. Андыктан карама каршы тарапты көздөй жөнөшү керек. Мурат Бейшебаев Гүлсары менен улак өзүндө жана албетте сүрмө топтон сурулуп чыгуу жеңил эмес. Ошентсе дагы Муратбек Бейшебаев атаандаш тоскоолдук кылганына карабай жогорку жакшы ылдамдык менен бара жатат. Бирок тайказанга албетте жакындата бербейт. Андыктан теми улакты жерге таштап кетти. Анын дагы себеби бар. Эми аны көтөрүп тайказандан сыртка чыгып кеткен, оюн аянтынан сыртка чыгып кеткенден кийин кайрадан эле жекеме жеке орун алып калмак. Ага караганда дал ушундай көрүнүштөн орун алганы, улакты жерге таштап кеткени жакшы. Себеби сүрмө топ улак үчүн күрөшүп жатканы бул көрүүчүлөргө дагы кызыктуураак. Албетте алмашуулар да орун алууда. Бул көкбөрүдө катардагы көрүнүш. Калган учурда бир оюнчу аты менен оюн таласына чыгып, анын ордуна ошол замат башка оюнчу келип турат. Эми бул жерде Сокулук командасынын тайказанынын жанындагы белгиленген чекитте жекеме жеке чыгуу. Эки командадан тең ортодогу оюнчуларды чыгуучу аттарды биз тактап алдык. Бул Акбайпак менен Генерал Ички иштер министрлигинин Сокулук командасынан ортого чыгып атса, ал эми Гүлсары менен Эрке Тору Талас жаштары командасынан чыгууда. Кайрадан Эрке Тору ортого чыкты жана Генерал Туратбек менен Мирбек бири-бирине каршы чыкты. Буга чейинкисинде ортолук бөлүктө жекеме жекеде Мирбек Сулайманов улакты жерден эңип кеткен болчу. Бул ирет дагы албетте мен чындап ортого көнгөн. Кайрадан Мирбек Сулайманов Генерал чындап генералдыгын кылды десек болот. Анткени Генералды минип жүргөн Мирбек Сулайманов бул ирет дагы улакты жерден эңип кеткен. Бирок албетте оюн талаасында кала алган жок. Анткени ушул ачык жерден сыртка сүрмө топ менен барып сүрүлүп чыгып кеткенге аргасыз болду. Кайрадан жекеме жеке орун алат. Мен байкашымча ушул Мирбек Сулайманов кайрадан ортодо оюн жүргүзүшү керек. Мирбек Сулайманов 1996-жылы төрөлгөн. Азыркы учурда 19 жашта. Генерал менен ортодо. Генерал тескерисинче Эрке Торуга караганда ортодо өзүн ишенимдүүрөөк сезип, ошол Туратбек Эмилбек уулун жакын жолотпой атат. Бирок Туратбек албетте аракети жакшы. Ошентсе дагы 3-чү ирет азыр Мирбек Сулаймановго. Туратбек Эмилбек уулу утулуп калды жекеме жекеде. Ошол замат Сокулук чабуулда Мирбек Сулайманов өтө активдүү. Бул ирет дагы мына аянттан сыртка чыгып бараткан, бирок улакты жерге таштап кетти Азамат. Жекеме жекеден көрө ушундай улакты жерге таштап кеткени жакшы. Бул темага албетте биз буга чейин кайрылдык. Бирок ошол замат жерден эңгенге бул жерде Талас жаштары командасынын оюнчусунда мүмкүнчүлүк болгон. Сүрмө топтон сурулуп чыгуу азыр оңой эмес. Албетте өзүнүн өнөктөштөрүңө бул жер мындай учурда муктаж болосуң.
Себеби алар сени коргоп атаандаштарды жакын жолотпош керек. Ал мезгилде Улак менен Чубак Нурманбет уулу минген аты Бумер Улакты албетте аянттан сыртка чыгарган жок. Ал мезгилде эми Улакты жерден ким көтөрүп кете алат? Азыр Улак жерден көтөрүлбөй жатып аянттан сыртка чыгып кетиши толук мүмкүн эле, бирок ошол замат калыс ортолук бөлүккө Улакты алып барууну буйрду жана кезектеги жекеме жеке. Бул жерде мына Элчо Шактарбеков Сокулуктун оюнчусу ортого таштады дагы. Эми кайрадан Мирбек Сулайманов, ал ортодо бир нече ирет жеңүүчү болуп чыккандан кийин дал ушул оюнчу Генерал менен ортого чыга баштады. Генералдыгын кылып атат. Атына заты жарашкан аргымак экенин баса белгилеп өтүшүбүз керек. Себеби эрке тору артыракта. Ал Улакта азыр Мирбек Сулайманов жерден эңип бараткан учурда албетте чабуулга чыгып, андан Улакты көтөрүп алганга болгон аракетин жасашы керек. Жана Мирбек Сулайманов бул ирет дагы ийгиликтүү. Улакты оң такымга басты. Азыр шашпай чийинден сыртка чыгат, анткени өзүнө ишенип толук такымга басып алгандан кийин гана белленген чийинден сыртка чыкты. Ошол замат сүрмө топ аларга каршы келди дагы. Бул ирет албетте аттын оозун бура албай, себеби ал Улак тартыш менен алек болуп калды дагы. Аянттан сыртка чыгып кетишти. Бул албетте болгону биринчи тайм. Андыктан эгерде Мирбек Сулайманов ушундай башынан баштап генерал менен өтө активдүү оюнун жүргүзсө, анда экинчи, үчүнчү мүнөткө дагы ал бир аз өзүнүн күчүн сактап калышы керек. Уламдан улам Улакты жерден көтөрүп, ошондо Улакты өзүндө алып жүргөн учурда жана ошондой эле ортодо көбүрөөк убакыт өткөргөндө жекеме жекеде бул албетте катардагы көрүнүш. Бул 20 мүнөттөн 3 тайм бир топ эле атчандарга дагы, чабандестерге дагы ушундай басым деп айтсак болот. Ал учурда Талас жаштар командасынан бул ирет Ерлан Төлөбаев чыкты шамал менен. Ал эми Сокулуктун оюнчусу Эржан Тургунбаев Тайтору менен Улакты жерден эңип кетти. Эсеп саны дагы деле болсо 1-0. Талас жаштары азырынча алдыда. Андыктан азыр Сокулук командасынын ушунда активдүү ойноп жатканы бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анткени алар алгач эсепти теңегенге албетте болгон аракетин жасайт. Буга чейинки беттеште биз Сары Өзөн менен алардын атаандаш болгон команданы көрө алдык. Ошондо Сары Өзөн өзүнүн атаандашына толук Төшбулакка эч кандай оюн берген жок, мындай чындап айтканда. Ошондуктан дал жерде биринчи таймда эле ири эсеп катталган. Ал эми жыйынтыгында 17-2 болду. Андыктан бирок бул Сокулук командасы менен Талас жаштарынын ортосунда андай ири эсеп катталышы азырынча күмөн сыяктуу. Себеби дээрлик татыктуу бирдей оюн көрсөтүлүүдө. Бирок Талас жаштары алдыда албетте, бирок Сокулук дал ушундай оюнун жүргүзө турган болсо, Талас жаштарына бир топ ыңгайсыздык жаратчудай. Азыр мына Ички иштер министрлигинин оюнчулары тагыраагы Улакты өз карамагында алып кала алды. Андан сырткары атаандаштын Тайгазанын тарапка дагы жакын келип калышты. Эми топтон сурулуп чыгуу гана маселеси Сокулук командасында бар. Тайгазанга жакын келип, эми топтун арасынан канчалык ийгиликтүү болот. Чапкенедей жабышкан Таластын оюнчулары бул ирет дагы өз карамагында Сокулук алып кала алды. Ошентсе дагы эки командадан тең 4төн оюнчу ушинтип сүрмө топ барып аянттан сыртка чыгып кетпей, жок андай эмес. Мына бурулуп чыккан учурда ошол замат артынан бир нече оюнчу келген. Ушинтсе дагы эми
Бул жерде Сокулуктун оюнчусу Экчу Шахтарбеков. Экчу Шахтарбеков мына улакты такымга басып жүрөт. Анын минген аты Жигит. Мына ушундай жигитти минип жүргөн Шахтарбеков бир топтон бери улакты такымга басып жүрөт. Бул ирет ийгиликтүү боло алабы? Жок, астынан мына дээрлик 2-3 оюнчу чыгып калды. Андыктан эсеп санын теңөө азыр Сокулук командасы үчүн бир топ маселе жаратууда. Бул албетте Талас жаштары командасынын коргонууда жакшы оюн көрсөтүп жатканынан кабар берет. Андан сырткары алар биринчи тайм башталган учурда эле ушундай ийгиликтүү бир упайды өз командасына алып келе алышты. Бул ирет өзүнүн өнөктөшүнө Элчу Шахтарбеков улакты өткөрүп берген. Анткени ал өзү улакты сол такымына басып жүрдү эле. Азыр дал өзүнүн өнөктөшү Ерлан Ибраимовго Немой аттуу аргымакты минип жүргөн дал ушул оюнчуга улакты өткөрүп берген. Ал такымы өтө мыкты экенин далилдөөдө. Эсеби атаандаштар улакты тартып алганга таптакыр мүмкүнчүлүгү жок. Тайгазанга дагы бир ирет жакын сүрүлүп барды. Ошентсе дагы биринчи тайм бүтөрүнө дээрлик саналуу гана секундалар калды. Убакыт соңуна чыгып калчу да, андыктан биз биринчи таймды 1-0 эсебинде Талас жаштары командасы 1-0 эсебинде аяктады десек болот. Бирок Сокулук ушундай чабуулда оюнду токтотту. Демек эмки экинчи 20 мүнөттүктө алар жакшылап ышкырык жаңырары менен жакшы концентрация менен оюнга кирсе, анда эсеп сандарын мүмкүн экинчи таймда теңеп калат. Же болбосо Талас жаштары тескерисинче упай айырмачылыгын 2 эселетип коебу, аны кийинки 20 мүнөттүктө көрөбүз. Талас жаштары командасы жана аларга каршы Ички иштер министрлигинин Сокулук командасынын ортосундагы экинчи тайм башталды. Жашыл кийимчендер Талас жаштары, ал эми көк кийимчендер Ички иштер министрлигинин Сокулук командасы. Биринчи таймдын жыйынтыгы боюнча 1-0 эсебинде Талас жаштары алдыда. Бирок оюндун жүрүшүндө Сокулук өтө жакшы оюнду жүргүздү. Андан сырткары биринчи таймдын акыркы мүнөттөрүндө өтө активдүү болуп, эсеп сандарын теңегенге бир топ аракет кылды. Ошентсе дагы Талас жаштары коргонууда мыкты ойноп, 1-0 артыкчылыгын биринчи таймда сактап калган. Эми экинчи бөлүктө мына азыр сиздер менен чогуу көрөбүз. Биз мына Ак Кула ат майданындабыз. Ата мекендик согуштун улуу жеңиш күнүнө 9-майга карата, мына ошол жеңиш күнүнө карата бул турнир өтүүдө. Бул 8-1 финал. Эки команданын тең алгачкы беттеши. Бул эки команданын кимиси жеңишке ээ болсо, алар чейрек финалда Сары Өзөнгө каршы ойношот. Жок, тагыраагы демек бул чейрек финал, андыктан жарым финалда ойношот. Бул команданын жеңүүчүсү. Ошондуктан жарым финалга Сары Өзөн чыкты. Төш булакты утуп 17-2 эсебинде ири упай айырмачылык менен алар чыга алды. Ал эми Талас жаштары жана Сокулук командаларынын ортосундагы жеңүүчү демек ошол Сары Өзөн менен жарым финалда ойнойт. Мына бул жагын тактап алдык. Алар эртең эмес бүрсү күнү. Демек ортодо бир күн тыныгууга мүмкүнчүлүк бар. Азыр Сокулук командасынан ортодо Мирбек Сулайманов, ал биринчи таймда ортодо өтө жакшы оюн көрсөттү. Андыктан ал дагы деле ойуну жүрүп жаткан учурда мына ушул Генерал ысымдуу ат менен ортодо. Бул ирет дагы ийгиликтүү. Ага каршы Эрлан Төлөбеков шамал менен ортого чыккан, бирок ал Мирбек Сулаймановго каршылык көрсөтө алган жок. Албетте улак белгиленген чийинден сыртка чыгып кетти дагы. Эми сүрмө топ ага каршы келе жаткан мезгили. Азыр мына улакты эң кызыктуусу мына ушул Эрлан Төлөбеков
аттын үстүнөн атаандашынан Мирбек Сулаймановдон атты алып алды. Эми дал ушул жердеги өздөрүнүн тайгазаны андыктан ташташы керек болчу. Эмнегедир ал ойлонуп калды, биздин тайгазан кайсыл эле деп. Биринчи таймда карама каршы тарапта эле, сол тарапта, демек бул ирет оң жакта. Андыктан эч кандай ойлонбостон дал ушул тайгазанга Эрлан Төлөбеков улакты ташташы керек. Деми атаандаштар тоскоолдук кылып калды. Бир топ маселе жаралат. Буга чейин эч ким каршы турбаган учурда дал бир аз ойлонуп калды. Андыктан 2-0 жеткире турган эң жакшы учурду текке кетирип алган Намысбек Алмазбек уулу. Минген аты 20. Мына ушундай цифра менен, сан менен коюлган ат 20. Азыр даны минип алып Намысбек Алмазбек уулу улакты сол такымга басып алган. Сүрмө топтон сурулуп чыга албай жатат. Ага өнөктөштөрү мына колдон келген аракеттерин жасоодо жана бул иретте аянттан сыртка чыгып кетти. Негизинен азыр булар кадимкидей эле серке менен улакты тартып атат. Биринчи беттеште ушул Сары Өзөн менен Төшбулак ойногондо биринчи таймда муляж ойнотулду, ал жасалма улак. Бирок бул жерде мына Акулат майданында көрүүчүлөр азыр жекеме жеке чыгуу. Бул ирет Турат Эмилбек уулу Эрке Тору менен Талас командасынан ортого чыкты. Жана ага каршы Мирбек Сулайманов. Минген аты Генерал. Ушул Генерал жана Эрке Тору ортодо өтө көп убактыларын өткөрүүдө. Бул эки командадан бирден оюнчу. Бул ирет Мирбек Сулайманов Генерал менен азыр баратат өзүнүн өнөктөшүнө улакты өткөрүп бере алды. Ийгиликтүү ал Тимур Молдокулов. Албетте Тимур Молдокулов эң активдүү оюнчулардын бири. Эсеп санын теңегенге эң ыңгайлуу учур жана ал ишке ашты. Бирок Тимур Молдокулов азыр бир топ ыңгайсыз түшүп калды. Чындыгында улакка тагыраагы тайгазанын кырына бели менен түшүп калды. Бирок ордунан туруп азыр басып баратканына караганда демек эч кандай абал орун албай. Жок, бул эсепке кирген жокпу? Азыр биз калыстан тактап көрүшүбүз керек. Демек бул упай эсепке алынбаптыр. Демек улак эреже бузуу менен ишке ашкан. Улак тайгазанга эреже бузуу аркылуу түшкөн. Ошондуктан 1-0 эсебинде бул беттеш ушул Талас жаштарынын пайдасында калды дагы. Бул тайгазанга салынган улак эсепке алынган жок. Кайрадан жекеме жеке чыгуу. Турат Эмилбек уулу Эрке Тору менен кайрадан эле ортодо. Ошол эле учурда Мирбек Сулайманов Генерал менен ал дагы ортодо. Бир эңкеби менен улакты Мирбек Сулайманов эңип кетти. Эми экинчи дубль деп айтсак болот. Биринчи аракетинде ал ишке ашпай калды дагы. Мына сүрмө топтон ушунчалык өтө жакшы кыймыл аракет менен сурулуп чыккан. Бирок өзү сурулуп чыкканы менен албетте улакты жерде калтырып кетти. Азыр көрүүчүлөр бул жерде байкады болуш керек. Буга чейин кара серке менен оюн жүрүп жаткан болсо, азыр ак улак менен ортодо беттеш жүрүп жатат. Анткени буга чейинки улак ушундай улакчылардын колун кесип жаткандыктан, демек ал союлганда мүмкүн бир жерине сөөгү чыгып калганбы, мисалсы дагы ошентип улак алмаштырылды дагы. Азыр ак серке менен оюн жүрүүдө ортолук бөлүктө улакты тартышып жаткан мезгилде Тимур Молдокулов ишенимдүү улакты мына оң такымга басып алды. Ошол замат Талас жаштарынын эки оюнчусу андан келип улакты тартып алганга аракетин жасаган. Ошентсе дагы Тимур Молдокулов өзүнүн такымынан улакты чыгара койгон жок. Бир нече оюнчу Талас жаштарынын оюнчулары ага каршылык көрсөттү. Мына Тимур Молдокуловдун оң такымы өтө бекем. Ошентсе дагы бул рет ал өзүнүн өнөктөшүнө улакты калтырган. Ал мезгилде Эржан Тургунбаев
тайторунун үстүндө улакты сол жагынан оң жагына өткөрүп жаткан мезгилде жерге түшүрүп алды. Албетте улактын салмагы жеңил эмес, оор, андыктан ушундай ылдамдык менен, эпкин менен бара жаткан учурда аны ишенимдүү кармап калуу мыкты чабандоздор үчүн деле 100% ыңгайлуу эмес. Ал учурда Ерлан Төлөбеков ал азыр ортого Гүлсарыны менип чыккан сыяктуу. Жана калсын ышкырыгы жаңырды, жекеме-жеке. Мирбек Сулайманов бул ирет дагы улакты жерден өз карамагына алып эңип өз карамагына алган болсо, бирок күүсүн токтото албай сыртка чыгып кетти. Ошол эле эми Тайгазанга жакын жердеги тегерек чийинден жекеме-жеке. Кайрадан орун алмакчы. Бул ирет дагы Мирбек Сулайманов генерал менен ортого чыгабы? Азыр байкап көрөбүз. Кайсыл командадан ким ортого чыгат? Мына дал ошондой Мирбек Сулайманов жана Туратбек Эмилбек уулу. Талас жаштарынын Туратбек, Соклуктан Мирбек Сулайманов ортодо. Мирбек бул ирет дагы ийгиликтүү, ага улакты жекеме-жекеде жерден эңип кетүү таптакыр маселе жаратчуда эмес. Канчанчы ирет ал жерден улакты эңип кеткенге мүмкүнчүлүк ала алган. Өтө жакшы баратат, ага тоскоолдук кылчу бир да оюнчу жок. Албетте артында бир оюнчу бар, бирок ай. Мирбек Сулайманов өтө улакты жакшы таштады, бирок Тайгазанга түшүп андан ары күү менен түшкөн улак секирип чыгып кетти. Андыктан албетте бул эсепке алынбайт. Ошентип экинчи аракет дагы ички иштер министрлигинин командасынын экинчи аракети дагы ошентип ийгиликсиз болбой калды. Бул жерде жолдун болбой калуусу деп айтсак болот. Улак өтө жакшы ташталды. Мирбек Сулайманов шашпай койсо болмок албетте, бирок ал үчүн генерал бул жерде Тайгазанга барып сайылып токтошу керек болчу. Ошол учурда деле анын артынан Муратбек Бейшебаев, Талас жаштар командасынын оюнчусу, артынан бара жаткан. Ошентсе дагы эсепти теңегенге мүмкүнчүлүк азыр болобу? Жок. Өтө жакшы оюнду азыр Туратбек Эмилбек уулу көрсөттү. Таластын оюнчусу дал ошол Тайгазанга бара жаткан улактын багытын өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк ала алган. Азыр болсо Талас жаштары командасынын оюнчусу, жаңылбасам бул Калыс Бактыбек уулу. Ал түз эле карама каршы тарапты көздөй жөнөшү керек. Дал ошондой багытта бара жатат. Анын жолунан Элчу Шахтарбеков жолунан тосуп чыкты. Жана бул түз эле аянттан сыртка чыгып кетүүгө алып барат. Дал ошондой, андыктан эми кезектеги жекеме-жеке. Соклук командасы өтө жакшы оюнду көрсөтүүдө. Чабуулдары кооптуу, курч. Бирок албетте эреженин алкагында улак Тайгазанга түшкөн жок. Эки ирет түшкөн менен бирөөсүндө түшүп кайра чыгып кетсе, бирөөсүндө эреже бузуу менен түшүп калды. Жекеме-жекеде Мирбек Сулайманов мына ал ушул сол жагы менен келип, оң жагы кайсыл тарабынан болсо дагы улакты эңип кетүү жагынан өтө чебер оюнчу. Мына оң колу менен улакты тартып, ошол замат сол тарабына өткөрдү дагы, сол такымга басты. Мирбек Сулайманов бул минген аты генерал. Ушул генерал экөө ушунчалык бири-бирин жакшы түшүнгөн, бири-бирине шайкеш келген оюнчулар. Азыр улак бул ирет дагы аянттан сыртка чыгып кетти. Азыр эми кезектеги жекеме-жеке.
жекеме-жекеде Сокулук албетте Талас жаштары командасына оюнду такыр берген жок. Бирок андан кийинки көрүнүштөр ийгиликтүү болбой жатат. Себеби улакты жерден көтөрүп кетүү бул болгону биринчи компонент, андан ары аны атаандаштын тайгазанына жеткирип, ага салуу маселелери бар. Ошол жагынан Талас жаштары жакшы оюнду көрсөтүп жаткан. Азыр болсо мына Элчү Жактарбеков, Шактарбеков ортого чыкты Сокулук командасынан, ал эми Талас жаштарынан Калыс Бактыбек уулу минген аты Шайтан. Мына ушул Шайтан менен бул ирет дагы анчалык ийгиликтүү болгон жок. Себеби экинчи номер менен иштеп атат. Ал эми Эржан жок, бул жерде Элчү Шактарбеков болсо улакты жерден эңип кете алды. Жана албетте мына биринчи кезекте улактын минген атынын багытын өзгөртүүгө аракет жасашы керек. Анткени өздөрүнүн тайгазан жака дээрлик жакын келип калды. Ал мезгилде улакты өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп бергенге дагы мүмкүнчүлүк ала алган. Рим аттуу минген ат менен азыр Байсуубек уулу баратат. Байсуубек уулу эсеп сандарын теңей алабы? Теңегенге шарт качан түзүлөт, бирок эң керек учурда улак жерге түшүп калды. Анткени Байсуубек уулу тайгазанга жакын барам деп жаткан учурда улакты өзүнүн колунан түшүрүп алган. Азыр мына дээрлик 3 оюнчу, Сокулуктун 3 оюнчусу улакка жакын келип, бирок улакты эңип кеткенге бөлүнгөн убакытты кетирип алды. Анткени бөлүнгөн убакыт өтө аз болчу. Ошол замат Талас жаштарынын бир оюнчусу келип калды дагы, ал ушундай толук шарт түзүлбөй калды. Аттардын туяктарынын астында калган улак эми тегерек чейиндин ичине коюлат дагы, ал жерден жекеме-жеке. Сокулуктан Мирбек Сулайманов генерал менен кайрадан ортого келди. Ал улакты жана өзүнүн атаандашын күтүп жаткан мезгили. Талас жаштары командасынан Калыс Бактыбек уулу, бул 1990-жылы төрөлгөн, минген аты Шайтан. Мына ушундай өзгөчө ат берилген ушул Шайтан азыр генералга каршы турушу керек. Албетте ал канчалык ийгиликтүү болот? Баштаганы жакшы, бирок ошол замат кайрадан ал экинчи номерге өтүп калды. Артта калып калдыгын ортодо генерал менен өтө ишенимдүү турат Мирбек Сулайманов. Албетте генерал өзүнүн генералдыгын кылууда. Ишенимдүү оң такымга баса алды. Жок, бул жерде 4-катар санда ойногон Шактарбеков, Элчү Шактарбеков. Ушундай бул жерде оюнчулар улак ортого ташталган учурда алмашып кеткен. Андыктан кезектеги жекеме-жеке орун алат. Ушундай бул беттеште өтө көп ушундай жекеме-жекелер орун алууда. Буга чейинки Сары Өзөн менен Төш Булактын беттешинде мындай көрүнүштөр өтө аз кездешти. Көбүнчөсү ушундай сүрмө топ улак менен жүрүп, бардык оюнчулар оюнга өтө кызуу аралашкан болсо, азыр көбүнчөсү ушул Мирбек Сулайманов менен Туратбек Эмилбек уулу жана андан сырткары Тимур Молдокулов ички иштер министрлигинин командасынан ошол дагы жакшы оюнду көрсөтүүдө. Бир нече ирет кооптуу чабуулдарга барды, бирок Сокулуктун тилекке каршы Сокулуктун ал аракеттер пайда алып келген жок. Бул ирет Талас жаштарынан Муратбек Бейшебаев ортого чыкты жана ал улакты жерден көтөрүп кете алды. Ошол замат сыртка белленген чейинден сыртка чыкты. Сүрмө топ эми гана ага каршылык көрсөтө баштады Муратбек Бейшебаевга. Андыктан экинчи бөлүктө
дээрлик тең ата оюн жүрүүдө десек болот. Экинчи бөлүктө эч кандай эсеп өзгөргөн жок. Биринчи таймдагы 1-0 эсеби дагы деле сакталып калууда. Андыктан эки командага тең өтө эсеп басым жасап, чыңалуу, жогорку чыңалуудагы оюн өтүп жатат. Жана талас жаштары чабуулга өтчүдөй түрү бар. Себеби мына ага каршы чыккан бир да оюнчу жок. Өтө жогорку ылдамдык менен азыр бара жатты эле, бирок ошол ылдамдыкты аягына чейин кармай алган жок дагы. Талас жаштары командасынын оюнчусу тайгазанга жакын бара албай жаткан мезгили. Бул жерде Орозбек Эркинбеков табыштама боюнча анын минген аты Көкбет. Чындыгында өжөр мүнөзү бар ат, ошондуктан ага Көкбет деген ысым ыйгарылган. Бирок бул жерде Ерлан Төлөбеков жүрөт. Демек Ерлан Төлөбеков Көкбетти минип жүргөн экен. Улак жерге түшүп калды дагы. Айсарыны минип жүргөн Дастан Досум уулу улакты жерден эңип кете алган жок. Азыр болсо Намысбек Алмазбек уулу 20 менен Тайгазанга бир сыйра жакын барып, кайрадан экинчи эпкин менен, экинчи дем менен келе жатат. Ал кайсыл жакты көздөй жөнөдү? Жок, бул жерде мына ушул Байсубек уулу азыр улак менен, минген аты Айсары. Байсубек уулу өнөктөштөрүнүн жардамы керек ага. Сүрмө топтон сурулуп, бул жерде биз Сары Өзөндүн оюнун баса белгилөөсөк болот. Ушундай тактикалык жактан алардыкы өтө чебер кыймыл аракеттер жасалат. Ошондуктан өздөрүнүн командасында кайсыл оюнчу улак менен бара жатса, андан башкалары сөзсүз түрдө атаандаштардын жолдорун тосуп, жок эле дегенде бир 2-3 секундалык бош убакытты Тайгазанын жанында кыймыл аракет жүргүзө турган убакытты өзүнүн өнөктөшүнө түзүп беришет дагы. Ошол учурда албетте эсеп сандары өзгөрөт. Мына экинчи тайм соңуна чыкты. Эсеп 1-0 бойдон калууда. Экинчи таймда биз улакты Тайгазандан көрө алган жокпуз. Талас жаштары жана Сокулук командаларынын ортосундагы 3-чү тайм башталды. Жана ортолук бөлүктөн ошол замат Астаркул Табышев улакты жерден көтөрүп кетип, ошол замат Тайгазанга өтө ишенимдүү жакын жөнөдү. Негизинен биринчи таймдын башында Талас жаштары командасы дал ушундай чабуулдан эсепти ачып койгон. Анда Ички иштер министрлигинин Сокулук командасы толук өзүнө келе элек болчу. Ошонун негизинде толук оюнга кире элек болчу. Ошол учурда алар 1-0 эсебин каттап койгон. Ал азырынча жалгыз гол бойдон калууда. Анткени экинчи таймда дагы эсеп ачылган жок. Биринчи таймдын калган бөлүгүндө дагы эсеп өзгөргөн жок тагыраак. Андан кийин бул жалгыз голдун автору азырынча Муратбек Бейшебаев. Дал ушул Муратбек Бейшебаев азыр жана Талас жаштары командасы бул жерден албетте бул эсепке кирбейт. Себеби жерге түшүп улакты түртүп кетти, аттан түшүп тагыраагы. Андыктан буга чейин мына ушул Сокулук командасындагы улагын Тайгазанга салганда эсепке алышкан эмес. Андыктан Талас жаштарыныкында эсепке алган жок. Бул толук мына эреженин алкагында бул беттеш жүрүүдө. Азырынча мына ушул жалгыз улакты Тайгазанга таштаган Муратбек Бейшебаев. Бул Муратбек Бейшебаев Ноорус майрамына карата өткөн беттеште ушул Сары Өзөн командасынын оюнчусу, туманды минип жүргөн оюнчу аны сүзүп кеткен болчу. Ал кагылуудан кийин жерге ушул Муратбек Бейшебаев өтө катуу түшүп,
бир топ кыйын абалга туш келген, бирок беттеш бүткөндөн кийин албетте бир топ пикир келишпестиктер орун алган болчу. Андыктан мына ошондон кийин өтө жакшы даярданган сыяктуу Муратбек Бейшебаев бүгүнкү оюнда алгачкы мүнөттө эле бир ирет улакты тайгазанга салганга мүмкүнчүлүк ала алды. Ушундай өзгөчө кайсыл оюнчу жакшы даярдык менен келсе, дал ошол оюнчу да демек сөзсүз түрдө өзүн мына жекеме-жекеде кайрадан Мирбек Сулайманов ийгиликтүү болуп, улакты жерден көтөрүп мына сол такымына басып алды. Ошол замат азыр эсеп сандарын теңегенге эң жакшы мүмкүнчүлүк дал ушул жерде орун алышы керек эле, бирок улакты жерге таштап кеткен. Кайрадан жекеме-жеке. Буга чейин Сокулуктун тайгазанын жанында болсо, бул ирет эми ортолук бөлүктө. Бул азыр 3-чү тайм. Дал ушул талас жаштары менен Сокулуктун ортосунда болгон беттеште биз өтө көп ирет улакты тайгазандан көрө алган жокпуз. Ал учурда эми мындан кийинки беттештер тууралуу айтсак, анда албетте достук менен арашан командалар ойнойт. Бул жерде өзгөчө жекеме-жекеде көрүнүш орун алды. Мирбек Сулайманов аттан түшүп калгандан кийин ошол замат анын атаандашы Туратбек Эмилбек уулу эч кандай тоскоолдуксуз улакты жерден көтөрүп кете алган. Ошол замат чабуулга жөнөдү. Жана канчалык аракет кылганы менен бул ирет талас жаштары ийгиликтүү боло алабы, кош такымга ала турган учуру келип калган. Бирок эки өнөктөш бири-биринен алыс аралыкта болуп калды дагы. Кош такым эмес, жада калса колдору дагы жетпеди. Экинчи упайды өз командасына алып келүү үчүн талас жаштары аракетте. Бирок ал учурда Сокулуктун оюнчусу бул Витя аттуу исимдүү атты мүнчүргөн Эржан Тургунбаев ишенимдүү түрдө ошентип өз командасына алгачкы упайды алып келди. Эсеп сандары 1-1. Эржан Тургунбаев өтө кооз гол. Улактын тайгазанга өтө жакшы салынышы. Караган сайын караган келет, айрыкча ушундай кайтылуудон. Бирок бул кантип салып жаткан ушул биринчи көрүнүш эле менен так көз алдымда азыр элестелип калды. Ошентип 3-чү бөлүктө азыр 1-1 эсеби катталып калды. Андыктан азыр белгиленген убакыттын ичинде 3-чү таймдын 20 мүнөт өткөнгө чейин эки команданын бирөөсү дагы бир рет улакты тайгазанга салбаса, анда сөзсүз түрдө кошумча убакыт берилет, же болбосо буллит аркылуу жеңүүчүнү аныктайт. Элчу Шахтарбеков улак менен, анын минген аты Жигет. Өтө жакшы ылдамдык менен баратат. Анын жолунан талас жаштарынын бир оюнчусу тосуп чыкты. Ал Шайтан менен Калыс Бактыбек уулу. Ал мезгилде дагы деле улакты эч кимге берчүдө эмес. Элчу Шахтарбеков бир гана талас жаштарынын оюнчусу ушундай ишенимдүү коргонууда ойноп, албетте өз командасын ачыгын эле айтыш керек, жеңилүүдөн сактап калды десек болот. Мындай көрүнүш орун алган эмес. Дагы бир аракет. Бирок улак такымда болуп, аны эрдин кашына чейин көтөргөнгө мүмкүнчүлүк ала алган жок. Бир нече тактикалык өзгөрүүлөр бул жерде орун алышы керек дагы. Андан кийин гана тайгазанга жакындап келип,
улакты салалы. Дал улакты эрдин кашына көтөргөндөн бир аз тартынып атат. Себеби мындай учурда атаандаштар улакты жерден көтөрүп кетиши мүмкүн. Кош такым жана улак тайгазанда эмес. Мына бул ирет тайгазанда. Бул Байсуубек уулу. Эгерде мен жаңылбасам, мен караган ракурстан так көрүнгөн жок. Ошентсе дагы Байсуубек уулу, минген аты Рим, 1989-жылы төрөлгөн. Ушунда мына дээрлик 1,5-2 мүнөттүн ичинде бул Ички иштер министрлигинин Сокулук командасы 2 упайды өз карамагына алып келди дагы. Талас жаштары упай жагынан эми артта калды. Өтө кызыктуу 3-чү тайм. Талас жаштары 2 тайм бою упай жагынан алдыда болуп келген. Азыр жок, улак жерден көтөрүлүп кеткен жок. Жана Талас жаштарынын оюнчусу бул Калыс Бактыбек уулу. Жок, бул Ерлан Төлөбеков. Ерлан Төлөбеков улакты сол канатка, сол такымга басты. Жана тескерисинче Сокулук командасы коргонууга аргасыз болот. Себеби алар коргонбосо албетте ийгиликти колдон чыгарып. Өтө жогорку чыңалуудагы калган убакыттагы биз улак тартышты көрөбүз. Талас жаштары чабуулга чыгат. Ошол эле учурда азыр Сокулук командасы коргонуу аркылуу каршы чабуулга аракет жасашы керек. Бул ирет улакты жерден эңип кеткенге Эржан Тургунбаевда жакшы мүмкүнчүлүк болгон, аны ийгиликтүү аткара алган жок. Ошентсе дагы секундалар, көзүрмемдер өтүүдө. Бул убакыттын өтүүсү албетте Сокулук командасы үчүн пайда алып келет. Жана Талас жаштары атаандашынын тайгазанына жакын келе алды. Болгону улакты тайгазанга салуу үчүн 1,5 метр гана аралык жетпей жаткан. Каршы чабуул өтө жогорку ылдамдык менен азыр тайтооруну менеп бул жерде Тимур Молдокулов баратат. Тимур Молдокулов тайгазанга албетте жакын бара алган жок. Талас жаштарынын оюнчулары ага чап кенедей жабышып, анын жолун тороп барган. Ошентсе дагы ал топтон суурулуп чыга алды. Бирок такымдан албетте улакты көтөрүп кетүү өтө кыйын. Азыр мына такымдан өйдө көтөрүп, андан кийин улакты салуу. Азыр болсо Калыс кандай чечимге барды? Алыстан Калыстын сөзү бизге албетте угулбайт. Ал эми алып баруучу Калыс кандай чечимге келгенин эч кандай баяндаган жок. Андыктан дал ушул жерден азыр беттеш андан ары уланат. Демек, дал учурда Сокулук командасы бир оюнчуга аз. Бул жерде алар болгону 3-өө. Демек, Сокулуктун бир оюнчусу 2 мүнөт айып тартып калган. Ошондуктан алар бир оюнчу аз экенине карабастан чабуулда аракетин жасоодо. Бул албетте чоң эрдик. Кайрадан тайгазанга жакындап барды. Талас жаштарынын оюнчулары алар бир жагынан көптүгүнө салып атат десек болот. Бул албетте толук эреженин алкагында. Бир оюнчуга көп болгондон кийин алар коргонууда эле мыкты эмес, алар чабуулда да мыкты болушу керек. Бирок алгачкы ирет коргонуудан атаандаштардан улакты өз карамагына алышы керек эле. Ал ийгиликтүү болгон жок. Ал учурда азыр Тимур Молдокулов улакты өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп берди. Бул жерде эми сүрмө топ улакты кантип бир тарапка алып өтүү болгон аракеттер менен ошол маселе менен алектенүүдө. Талас жаштары оюнчулары канча аракет кылбасын,
демек бул Нурбек Жакыпбековдун резвый минген аты. Дал ушул резвый менен жүргөн учурда өз карамагында болсо, бирок азыр улак жерге түшүп калды. Нурбек Жакыпбековдун колунан түшүп калган. Эми талас жаштары эртерээк улакты жерден эңип атаандаштын тайгазанына салышы керек. Себеби азыр Эржан Тургунбаев Сокулук командасынын оюнчусу мына 2 мүнөттүк айыпка жыгылган болсо, ал соңуна чыкты. Демек дал ушул жерден эсеп сандарын теңегенге талас жаштары командасында жакшы мүмкүнчүлүк бар эле, бирок Орозбек Эркинбековдун жолунан Эржан Тургунбаев тосуп чыкты дагы. Улак аянттан сыртка чыгып кетти. Кезектеги жекеме-жеке. Уламдан улам 3-чү тайм албетте соңуна жакындап баратат. Ортодо Мирбек Сулайманов. Ал Ички иштер министрлиги менен Сокулук командасынын оюнчусу мына Мирбек Сулайманов. 19 жаштагы оюнчу. Өзүнүн өнөктөшү менен чогуу баратат. Ал Байсубек уулу, дал ушул Байсубек уулу өз командасына 2-чи упайды алып келген оюнчу. Азыр Байсубек уулуна Мирбек Сулайманов улакты өткөрүп берген болчу. Ал эми Байсубек уулу аянттан сыртка чыгып кетти дагы. Кезектеги жекеме-жеке чыгуу. Кайрадан эле Мирбек Сулайманов ортого чыгат. Анткени азыр ортодо дал ушул Сокулуктун оюнчусу Мирбек Сулаймановдун оюну жүрүп жаткан учурда алар демилгени өз тарабына алып турса, талас жаштар чабуулга чыга албай, бир аз убактысын кетирет. Дал ушул нерсе ага керек болчу. Мына Мирбек Сулайманов ортого чыкты. Ага каршы Турат Эмилбек уулу эрке тору менен. Ал эми генералды минип Мирбек 1-чи номер менен ортодо. Алгачкы аракет ишке ашкан жок. Жана ошол учурда кайрадан бул ирет сол колу менен алып кетти. Негизинен бул мына сологой, андыктан сол кол менен улакты тартып кетүү ал үчүн өтө ыңгайлуу. Мына улакты бир сыйра айланткандан кийин такымга басты. Бирок ал карама каршы тараптанын албетте тайгазаны аттын оозун бурушу керек. Өзүнүн тайгазанын бир сыйра айланып чыккандан кийин анын жолунан бир оюнчу чыкты эле. Мына аны өзгөчө жазгырып өттү. Каршы эпкинден кармаган. Бирок анын артында жолунан дагы бир атаандаш андан ылдамдык менен өтүп баратат. Жана ой Тимур Молдокулов. Жакшы, баары кооз, бир гана нерсе бул жерде орун албай калды. Улак тайгазанга түшпөй калган болбосо, башкасы өтө кооз болчу. Ага талас жаштары командасы кандай жооп кылат? Ой, кандай керемет ылдамдык. Орозбек Эркинбеков өтө жакшы ылдамдыкта баратат. Эсеп саны теңелиши керек. Дал ошондой. 2-2. Орозбек Эркинбеков 1992-жылы төрөлгөн оюнчу. Улак менен кошо жогорку ылдамдыкта барып эсепти теңеп кетти. Өтө кооз оюнду биз көрүүдөбүз. Айрыкча 3-чү тайм ушунчалык жакшы кызыктуу өтүүдө. Эсеп сандары теңелди. Ортолук бөлүктөн эми кимиси демилгени өз тарабына ала турган болсо, жеңиш ошол тарапта калмакчы. Кимиси жеңсе дагы татыктуу жеңүүчү болот. Эки команданын оюнчулары тең өтө көп терди. Мына оюн таласында Акула ат майданында калтырууда. Азыр Эржан Тургунбаев улак менен бир нече оюнчуну жазгырып өттү. Азыр тактикалык жүрүш Сокулуктун башка оюнчуларынын алдында болушу керек. Ишенимдүү ортого бара алды. Жана бир аз гана тоскоолдук. Ага ушундай улакты тайгазанга салганга мүмкүнчүлүк бербей калды. Себеби ал ийердин кашына улакты коюп алган болчу. Өтө ыңгайлуу бара жаткан, бирок талас жаштары командасынын бир оюнчусу жакшы аракет кылып кетти өзүнүн командасы үчүн. Себеби бир аз анын тең салмагын бузуп койду эле. Ошонун жыйынтыгында эсеп сандары албетте 3-2-ге жетпей калды. Улак аянттын ичинде, андыктан
Калыс дал ушул жерден улакты ойногонго жерден эңип кетүүгө болгон мүмкүнчүлүктү түзүп берди. Жекеме жекени ишке ашырган жок. Байкашымча улак жерден көтөрүлдү. Биз караган ракурста жок, дал ошондой. Мына Талас жаштары командасынын бир оюнчусу ким экени азырынча белгисиз. Байкашымча бул Орозбек Эркинбеков. Ушул экинчи упайды өз командасына алып келген оюнчу. Ошолбу? Жок, ал эмес. Бул Тойчубек Коргонбаев. Тойчубек Коргонбаев Тайгазанга жакын бара алган жок. Мындай эпкин менен азыр улак Тайгазандан сыртка чыгып кетет жана жекеме жеке чыгуу. Эми Сокулук командасынын Тайгазанына жакын тегерек чейинден жекеме жеке орун алат. Эки командада алмашуулар орун алды. Жана Мирбек Сулайманов ортодо. Ал өз репертуарында десек болот. Ортодо жакшы оюнду көрсөтүүдө. Мына бир гана аракет менен улакты жерден эңип кете алды. Биринчи, экинчи таймда болгону бир гана жолу улакты Тайгазандан көрсөк, үчүнчү таймда бул убакта 3 ирет көрүп койдук. Дагы 3 мүнөттөн көбүрөөк убакыт бар. Өзгөчө кагылышуу бул жерде орун алып калчу деп болду. Анткени Мирбек Сулайманов ушул каптал чийинде турган темирди сүзүп алчудай гүү менен барган, бирок анын бактысына андан буйтап кеткенге мүмкүнчүлүк ала алды. Кайрадан жекеме жеке орун алат. Ортодо Мирбек Сулайманов генерал менен ал эми Турат Эмилбек уулу эрке тору менен чыккан. Туратбек Эмилбек уулу бул ирет ийгиликтүү. Буга чейин бир нече ирет атаандашына улакты алдырып коюп аткан болсо, бул жолкусунда ал жерден эңип кете алды. Дагы деле ал улакты мына сол такымга басып алган. Эч кимге бербей келет. Бул беттештин тагдыры чечиле элек. 2-2 эсеби жеңүүчүнү аныктай албайт. Андыктан биз жок эле дегенде бул эки команданын ортосунда дагы бир жолу улакты Тайгазандан көрүшүбүз керек. Бул албетте жок дегенде андан сырткары андан бирден көп ирет улакты көрүп калышыбыз толук мүмкүн. Бул ит орун алып калабы же кошумча убакыт берилеби? Аны албетте калыстар тобу чечет. Ага чейинки окуяларга биз азыр басым жасай турган болсок, Туратбек Эмилбек уулу эрке тору менен жакшы ылдамдыкта баратат. 3 оюнчу каршы чыкты эле. Улак жерден жыгылып, тагыраагы ат жерге жыгылып кайрадан туруп кетти дагы. Улак жерде калган. Ал учурда Орозбек Эркинбеков улакты өз карамагына алды. Кайрадан улак жерге түшкөн болсо, Тойчубек Коргонбаев. Тойчубек Коргонбаев беттеш соңуна чыгарына 1 мүнөттөй гана убакыт бар. Андыктан биз кошумча убакытты же булитти көрүп калчудайбыз. 45 секунд. Демек, негизги убакыт 2-2 эсеби менен соңуна чыга турган болуп калды. Анткени азыр жекеме жеке орун алат. Жекеме жекеде даны аягына чыгарганга чейин албетте убакыт бүтүп калат дагы. Демек биз андан ары бул кызыктуу оюнду көрөбүз. 20 секунда жекеме жеке башталды. Мирбек Сулайманов бул ирет атаандашына албетте улакты эңип кеткенге мүмкүнчүлүк бербейт. Саналуу гана секундалар бар. 20 секунд эле соңуна чыгып калды. Андыктан азыр убакыттын бүткөнү тууралуу алып баруучу кабарлашы керек.
мына ойын соңуна чыкты. Андыктан эч кандай кошумча убакыт берилбестен ошол замат буллит орун алмакчы. Эки командадан тең 4төн оюнчу деп бул жакта алып баруучу. Мына ушул Акулат майданына жалпы угузуу менен сүйлөп жатат. Андыктан эми эң кызыктуу жерине келип жеттик бул беттештин. Буллит бул өзү кызыктуу нерсе. Анткени биз Нооруз майрамына карата өткөрүлгөн беттеште ушул ак суу менен Бөрүлүнүн ортосунда болгон буллитте өзгөчө коргонуу ыкмаларын көргөнбүз. Анткени алдыда бара жаткан оюнчу барып улакты тайгазанга салып бара жаткан учурда анын артында атаандаш оюнчу артынан кууп жетип келип ушул тайгазанды аттап секирип өтүп баратып улакты түшүрбөй ары улактын багытын өзгөртүп кеткен. Мындай көрүнүш Көкбөрүдө биринчи ирет болгону айтылган. Себеби мындай сапаттагы коргонуу иш жүзүндө такыр болбой келген болчу. Мына ошондой жакшы көрүнүштү биз ага чейинки оюнда көргөнбүз. Мына азыр буллит баштала турган учур келди. Андыктан эрежеси тууралуу кыскача айтып өтөлү. Мына ушул тайгазандан 20 метр аралыкта турган жерде азыр Талас жаштарынын оюнчусу Муратбек Бейшебаев, команда капитаны дал ушул жерден старт алды. Андан 20 метр арттан азыр Сокулуктун оюнчусу артынан кууп бара жаткан мезгил Муратбек Бейшебаев мына тайгазанга ишенимдүү келе алды. Ага каршы Тимур Молдокулов келген, бирок Мурат Бейшебаев өз командасына алгачкы упайды алып келди. Ошентип бул беттеш 2-2 эсебинде аяктаган эске ала турган болсок, бул 3-чү упай Талас жаштары командасы үчүн 3-2 эсебинде азыр Талас жаштары алга чыкты. Эми буллитти ишке ашыруу Сокулук командасынын кезегинде. Мына ошол тайгазандан 20 метр аралыктагы тегерек чийинде чабуулга өтө турган оюнчу турат. Анын атаандашы тайгазанын жанында турат дагы. Калыстын ышкырыгы жаңырары менен артынан кууп барып жетип ошо улакты тайгазанга салганга чейин тоскоолдук жаратып калышы керек. Бул жерде албетте аттын күлүктүгү дагы өтө маанилүү. Андан сырткары албетте ушул тайгазанга барганда ыңгайлуу токтоп береби деген, аты ыңгайлуу токтоп берсе, бул мына ушул экинчи маселе болот. Мына азыр Тайтору менен Сокулуктун оюнчусу бул Тимур Молдокулов, өтө тажрыйбалуу оюнчу. Негизинен ал Ак Байпак деген атты минип жүргөн. Ал ортодо турат. Ага каршы Талас жаштарынын оюнчусунда артта. Ышкырык жаңырды. Мына жебедей сызып бара жаткан эки ат. Эми атаандашы бул жерде дээрлик жакын жетип келди. Ошентсе дагы улак тайгазанда. Муратбек Бейшебаев бул жерде атаандашына тоскоолдук кыла алган жок. Ошентип Тимур Молдокулов эсепти 3-3-кө жеткирди. Эсеп 3-3. Андыктан эки командадан тең бирден буллит аткарылгандан кийинки эсеп эч кандай тараза ташын кайсыл бир тарапка ойдорганга мүмкүнчүлүк түзүп бере алган жок. Азыр Талас жаштары командасынын аракети орун алат. Бул ирет 9-чу катар санда ойногон Талас жаштарынын оюнчусу бул Дастан Сагынбек уулу. Дал ушул оюнчуга азыр улак өткөрүлүп берилмекчи. Жана ээрдин кашына улакты түз эле бөктөрүп алды. Улакты демек азыр бул албетте тайгазанга жетери менен чабуулга чыкканга шарт түзүп берет. Анын артында Сокулук командасынын оюнчусу мына арттан жөнөдү. Өтө жакшы ылдамдык менен Дастан Сагынбек уулу
бара жатат. Андыктан артынан кууп жеткенге дээрлик мүмкүнчүлүк жок. Жана ишенимдүү эсеп. Ошентип бул жерде Дастан Сагынбек уулу эсепти 4-3-кө жеткирди. Кайрадан Талас жаштары командасы алга чыкты. Дастан Сагынбек уулу минген ат өтө күлүк экенин эсиңиздерге салып өтсөк болот. Атаандашына караганда бир топ эрте Тайгазанга жетти. Эч кандай шашылбастан ишенимдүү түрдө улакты Тайгазанга салып койду. Азыр эми Сокулук командасынын кезеги. Улакты Тайгазанга албетте салышы керек. 6-чы катар санда ойногон Нурбек Жакыпбеков. Минген аты резвый. Өзүнө ыңгайлуу кармап алды улакты. Эрдин кашына да койгон жок. Тайгазанга жетери менен улакты сала турган учур. Анын артынан Дастан Сагынбек уулу кууп баратат. Анын минген аты өтө күлүк экенин байкаганбыз. Ошентсе дагы улакты атты бир аз эртерээк токтотту, бирок ийгиликтүү. Эсеп сандары 4-4. Нурбек Жакыпбеков эч кандай катачылыкка жол берген жок. Эки командада тең 2ден мүмкүнчүлүк бар. Бул ирет ушундай улакты Тайгазанга салуу эки командага тең ийгилик алып келүүдө. Биз Нооруз майрамына карата өткөрүлгөн беттеште анда Ак Суу менен Бөрүлү бир топко чейин улакты Тайгазанга сала албай кыйналышкан болчу. Анда 2-1 эсеби менен Бөрүлү командасы жеңишке ээ болуп кеткен эле. Азыр Талас жаштары командасынын оюнчулары бул ирет чабуулга чыгат. Жана артынан кууп жеткенге Байсубек уулу артта турган учуру. Ышкырык жаңырды. Жана Талас жаштарынын 3-чү аракети бул иттеги. Улам артын кылчайып коюп бара жаткан мезгили дагы бул ирет катачылыкка бул ирет дагы жол берген жок. Орозбек Эркинбеков. Талас жаштары командасынын оюнчусу Орозбек Эркинбеков эсепти 5-4-кө жеткирди. Бул өтө жакшы жеңишке болгон билдирүү. Анткени деми жеңишке ээ болуу үчүн Сокулук командасы жок дегенде 2 жолу улакты Тайгазанга салыш керек дагы, бир рет атаандаштарына тоскоолдук жаратып калышы керек. Орозбек Эркинбеков эми атаандашын кууп жөнөйт. Ал эми анын артында Байсубек уулу кууп келген болсо, эми ошол Байсубек уулу минген аты Рим, дал ошол Рим менен азыр чабуулга чыкмакчы. Орозбек Эркинбеков 1992-жылы төрөлгөн. Учурда 23 жаштагы оюнчу. Ал азыр арттан кууп келет. Жана Байсубек уулу мына ышкырык жаңырды дагы. Дал ушул жерден Байсубек уулуна өтө кыйын болуп калды десек болот. Анткени атаандашы толугу менен Тайгазанга жетип келди. Ай. Байсубек уулу эсепти теңей алган жок. Мен албетте ага кайгырган жок. Мен бул жерде Байсубек уулунун ушул Тайгазандан ашып баратканда жерге кулап түшкөнүнө бир аз тынчсыздана түштүм. Анткени анын үстүнөн минген аты дээрлик басып кеткендей көрүндү. Ошентсе дагы ал ордунан туруп басып бараткандыктан, демек Байсубек уулу анын ден соолугу ордунда. Ошентип эсеп сандары бул жерде 5-4 бойдон калды. Азыр ушул жерден Талас жаштары командасы улакты Тайгазанга таштай турган болсо, сала турган болсо, анда алар түз эле жарым финалга жолдомо алат. Бир кадам калды Талас жаштары командасы үчүн. Улакты өз карамагында азыр Эржан Тургунбаев алып турат.
тиги артындагы эрте баштай берген. Жок, калыстар менен азыр бир аз пикир келишпестиктер орун алууда. Анткени ушул Талас жаштары командасынын оюнчусу Орозбек Эркинбеков ышкырык жаңырганга чейин ордунан козголуп кеткен деген ушундай сөздөр айтылууда. Ал калыска жетти жана калыстын азыр кандай чечим алганы азырынча белгисиз. Себеби Байсубек уулу ушул чабуулга чыгып жаткан учурда эле кууп келет жана Байсубек Эркинбек уулу ортолук бөлүккө жетпей жаңырды дагы жетип келген. Бул жерде эки маселе болушу мүмкүн. Же Байсубек уулу ышкырыктан бир топтон кийин ордунан козголду, же болбосо Орозбек Эркинбеков ышкырыкка чейин жылып кетти. Андыктан калыс бир чечимин так билдириши керек, ошондон кийин гана биз азыр оюнду андан ары улантабыз. Мына ошентип Байсубек уулуна каршы Орозбек Эркинбеков эрте старт алып кеткендиктен бул көрүнүш кайрадан орун алмакчы. Бул жолкусунда мына Байсубек уулу ишенимдүү тайгазанга бара алды жана эсеп сандары 5-5. Мына ушундай. Буга чейинкисинде Орозбек Эркинбеков жетип барган. Ал жетип баргандан кийин мына ушундай өзгөчө көрүнүш орун алган болчу. Ал жетип баргандан кийин тайгазандан ары кулап түшкөн, улак тайгазандан орун албай калган. Анда демек фаль старт орун алып, дал ушул Орозбек Эркинбеков өз аралыгынан эрте жылып кеткен болчу. Ошондуктан калыстар аны жараткан жок. Муну кайрадан башынан ушундай булитти ишке ашырды дагы. Ага албетте Талас жаштары оюнчулары бир топ каршылык көрсөттү. Жок, кандай болгон жок деп, бирок чындыгында кууп келет жана Байсубек уулу телеканалдан жаңырды да кайталоодон деле карап көрсөңүздөр болот. Албетте биз кайталоо беребиз. Мына ошондо чындыгында Орозбек Эркинбековдун эртерээк старт алып кеткени даана көрүнүп турат. Андыктан калыстын чечими так туура. Азыр болсо мына кезектеги эң акыркы аракет эки командадан тең 4-чү аракет бул албетте. Мына Таластын оюнчусу бул жерде экинчи катар санда ойногон Калыс Бактыбек уулу ийгиликтүү. Эсепти 6-5-ке жеткирди. Андыктан кайрадан Талас жаштары командасы алга озуп чыкты. Азыр ушу алгачы эки командадан тең 4-4төн оюнчу чыккан. Алардан Талас жаштары командасы 4 тең булитти ишке ашырды. Ошентип жалпы эсеп оюн жүрүшүндө 2-2 эсеп катталган болсо, андан кийин 4 рет Талас жаштары баары өздөрүнө упай алып келип, ошентип 6 Талас жаштарынын упайы 6 болду. Азырынча Сокулук командасыныкы 5, бирок аларда бир мүмкүнчүлүгү бар. Эми Сокулук командасынан Элчу Шактарбеков. Ортодо 1991-жылы төрөлгөн оюнчу. Элчу Шактарбеков. Азыр ага улакты алып келип бериши керек. Эгерде Украина экөө тең баштаса,
Мына Элчу Шахтарбеков улак менен. Ары жакта мына арттан Калыс Бактыбек уулу талас жаштарынан артынан кууп жетиши керек. Ышкырык жаңырды. Мына экөө тең бирдей убакта старт алды. Элчу Шахтарбеков азыр мына необычный, мына өзгөчө аты, ысымы дал ушундай. Жана улак тайгазанда албетте. Андыктан эсеп сандары 6-6 болду. Эми кайрадан тең чыгуу орун алып калды. Азыр эки командадан тең бир-бирден гана оюнчу чыгышы керек. Биринчи жаза басууга чейин оюн уланат. Заново болбойт. Ким ошибется, Кайсыл команданын оюнчусу албетте тайгазанга улакты сала албай калса, ошол жерден оюн токтотулат. Эми бул рет кимиси биринчи баштайт. Кайрадан эле мына ушундай кезек менен талас жаштары улантышы керек. Алар биринчи улакты тайгазанга салганга аракет жасайт. Андан кийин Сокулук командасы. Талас жаштары командасынан азыр ортого Тойчубек Коргонбаев чыкты. Аны минген аты Форестер. Демек, мына ушундай айрыкча жаштар сүйгөн Форестерден. Жаштар сүйгөн машине Форестерден атынан ыйгарылган. Демек, мына ушундай күлүк аттардын катарына кирет десек болот. Азыр Тойчубек Коргонбаев ишенимдүү баратат. Анын артынан двойка менен Сокулуктун оюнчусу эч кандай кыйналбастан улакты тайгазанга салып кете алды. Андыктан Тойчубек Коргонбаев эсепти жалпы эсепти 7-6-га жеткирди. Анын артынан Эрлан Ибраимов кууп барган. Эрлан Ибраимов ийгилик жарата алган жок. Тагыраагы эмне? Ал тоскоолдук кыла алган жок, бирок эми анын өзүнүн аракети ишке ашат. Өзү дал ушул улакты өзүндө алып турган учурда эми тайгазанга салса, кайрадан тең чыгуу, эгерде сала албай калса, анда талас жаштары командасы жарым финалга чыгат. Биринчи катачылыкка чейин гана оюн уланмакчы. Эрлан Ибраимов улак менен 1985-жылы төрөлгөн. Азыр бул ирет атаандашы дээрлик жетип келчүдөй өтө жакшы ылдамдык менен баратат. Калыс, бирок улакты тайгазанга салып кетти. Эсеп сандары 7-7. Бир да оюнчу катачылыкка жол берген жок. Бүлүттердин саны боюнча 5-5, ал эми оюндагы 2-2 эсебин кошо турган болсок, анда 7-7. Азыр талас жаштары командасынан бир оюнчу чыгышы керек. Аны Тойчубек Коргонбаев күтүп турган учуру. Өтө жогорку чыңалуудагы оюн. Жеңүүчүнү алгачкында 20 мүнөттүктөн 3 таймда аныктай алышкан жок. Андан кийин Буллиттен 2 командадан 4-4төн чыкканда да аныктай алышкан жок. Андан кийин 1-1ден чыкты. Дагы деле анык эмес жеңүүчү. Эми кезектеги аракеттер көрүлөт.
азыр Гүлсарыны минип чыккан. Бул Талас жаштарынын оюнчусу. Мына ышкырык жаңырды. Азыр бул оюнчунун ким экенин тактайбыз. Бул Данияр Искендеров. Бир аз ишенимсиз, бирок эң башкысы улак тайгазанда. Бул негизинен кооз көрүнүш. Эгерде оюндун жүрүшүндө мына ушундай улакты тайгазанга салсаң, өтө кооз көрүнөт, бирок буллиттин алкагында мындай улакты салуу бир аз кооптуураак. Анткени тайгазанын кырына, ички бетинде кырына тийип барып, улак тайгазанга түштү. Деме Данияр Искендеров жалпы эсепти 8-7-ге жеткирди. Деме Данияр Искендеров атаандашын арттан кууп келет. Ал эми Сокулук командасынан бул жерде демек Ержан Тургунбаев турат. Андыктан ал калыстын ышкырын күтүп турган, ышкырык жаңырды жана Ержан Тургунбаев. Минген аты Витя, мына Ержан Тургунбаев. Эч кандай кыйынчылыксыз бараткан, бирок эң акыркы учурда ушунчалык мындай улакты таза таштагысы келди дагы. Улак тайгазанга түшкөн учурда өзү дагы тайгазанын сыртына жерге кулап түштү. Ержан Тургунбаев эсепти 8-8-ге жеткирди. Муратбек Бейшебаев улак менен ышкырык жаңырды жана өтө жакшы ылдамдыкта баратат. Анын артынан Нимойду канчалык чаап жакын барганына карабастан, албетте бул жетишпей калат болуш керек. Жок, кечиресиздер, бул Мурат Бейшебаев эмес, бул 11-катар сандагы Чубак Нурманбет уулу азамат. Чубак Нурманбет уулу улакты эң башкысы тайгазанга ишенимдүү сала алды. Жана буга чейин 8-8 болсо, азыр 9-8. Чубак Нурманбет уулу Талас командасына кезектеги керектүү пайда алып келди. Азыр Дастан Досум уулу улак менен 1995-жылы төрөлгөн бул оюнчу. Өз командасына 9-чу пайда алып келиши керек. Эгерде аны алып келе албай калса, анда автоматтык түрдө Талас жаштары командасы жеңүүчү болуп аныкталат дагы, алар жарым финалга чыгат. Дастан Досум уулу, ага каршы Чубак Нурманбет уулу. Ал артта, мына бир нече метр артта, ошол замат Дастан Досум уулу бара жаткан мезгили, ал учурда Чубак Нурманбет уулу дээрлик жетип барды. Ошентсе дагы
Чубак Нурманбет уулу Талас жаштарынын оюнчусу карама каршы тараптан барып калды. Мүмкүн ошол артынан түз барса өз командасына ийгилик алып келет беле, ошол Дастан Досум уулуна мүмкүн каршылык көрсөтүп калмак. Бирок 9-9 эсеби катталды. Дастан Досум уулу бул дагы азамат, анткени атаандашы Чубак Нурманбет уулу дээрлик жетип келгенине карабастан ал ыңгайлуу позицияны ээлөө менен ыңгайлуу позицияны алып, андан 100% жыйынтык чыгардагы улакты тайгазанга таштап, өзү аттан жерге кулап баратканына карабастан эң башкысы өзүнүн негизги милдетин аткарды. Мына бул жерден кайрадан ушул жерде Дастан Досум уулу экинчи аракетин көрмөкчү, анткени анын атаандашы улакты тайгазанга сала албай калды. Мына ошентип Талас жаштары командасы Талас жаштары командасы 9-8 эсебинде 9-8 эсебинде жеңишке ээ болду дагы. Алар жарым финалга чыкты. Демек жарым финалда Талас жаштары менен Сары Өзөн командасы ойнойт. Биз 21 март Ноорус күнүнө карата болгон беттеште дал ушул Талас жаштары менен Сары Өзөн командалары канчалык чыңалуу дагы оюнду өткөргөнүн билебиз. Андыктан алгачкы жарым финалдык беттеш өтө жакшы өтөрүнөн эч кандай кам санабайлы койсок болот. Талас жаштары командасын жеңиши менен куттуктайбыз. Сокулук ички иштер министрлигинин Сокулук командасы өтө жакшы оюн көрсөттү, көзгө толумдуу оюн көрсөттү. Ал командага албетте кийинки оюндарда, кийинки турнирлерде ийгилик каалайбыз. Мындай оюну менен алар деле жарым финалга чыгууга татыктуу болчу. Ошентсе дагы биз чейрек финалдагы экинчи беттешти соңуна чыгарып алдык. Кезектеги оюн Достук жана Арашан командаларынын ортосунда болот.